Созак районунун Боз Чычкан айылында жаңы тигилген көчөттөргө суу жетпей, айрымдары куурап баштады. Бул тууралуу Барпы айылынын тургуну Исмайыл Алдашкулов коңгуроо кагып, биздин чыгармачыл топко кайрылган. Жергиликтүү тургундар ири каражат жумшалган долбоор көзөмөлдө болуп, тиешелүү чаралар көрүлсө деп тынчсызданууда. Жаңы эгилген бак кароосуз калды бүгүнкү күндө. Эгилген жаңы 50 гектар жерге бак тигилген, бирок суу коюлу элек. Мен бул вопрос боюнча Токой Чарбага чыктым. Токой Чарбанын жетекчиси күндө алмашып аткандыгына байланыштуу азыркы ушул багыбыз кароосуз турат, жаңы эгилген бак. Улуттук Жашыл Мурас программасынын алкагында былтыр өздөштүрүлгөн аймак Кара Алма Токой чарбасына өткөрүлүп берилген. Бул жерде негизинен жаңгак жана мисте көчөттөрү өстүрүлүүдө. Маалыматына ылайык, көчөттөрдүн 90% көктөп чыккан. Буга чейин ошол сууга тартыштыгы бар деген сөз чыкты, бирок бүгүнкү күндө жамгыр агандан кийин жамгырлар бүт тынбай жаап атты. Бир күн, 2 күн арасы өткөрүп, анын үстүнө нымдуулук сакталып атты. Ошон үчүн биз качан көчөт сууга талап болгон мезгилден баштап сууну беребиз. Маселенин негизги себеби суу пайдалануу боюнча келишимдин түзүлбөй калганы болууда. Суу чарба башкармалыгы менен Токой чарбасынын ортосунда расмий келишим түзүлүп, суунун акысы төлөнүшү керек эле. Бирок бул маселе чечилбей, көчөттөргө суу жеткирүү үзгүлтүккө учураган. Кара Алма Токой чарбасына биз 2 ай суу бергенбиз, август-сентябрь тамчылатып сугаруу боюнча. 100 гектар Боз Чычкан Токой чарбасына. Былтыркы жылдын эсебинен келишимдердин негизинде булар суусун төлөп бүткөнбүз. 2026 жылы биздин азыркы агрегаттарыбыз, насосторубуз суу берүүгө даяр. Азыр келишимди 2026 жылга Кара Алма Токой чарбасы биз менен түздү. Эми бизге суу берүүгө заявка берсе, биз анын негизинде суу берүүгө даярбыз. Азыркы учурда двигательдерибиз, насосторубуз бардыгы оң абалда даяр турат. Жооптуу тараптар суу берүү келишим кечиккендиктен убактылуу токтотулганын билдиришти. Учурда Кара Алма Токой чарбасы маселени жөнгө салуу үчүн шашылыш аракеттерди көрүүдө. Адистердин маалыматына ылайык, тиешелүү документтер даярдалып жатат. Улуттук Жашыл Мурас программасынын алкагында башталган долбоордун үзгүлтүккө учурабашы үчүн суу маселесин тез арада чечүү зарыл. Токой чарбасынын өкүлдөрү жакын арада аймакка кайра суу берилерин билдиришти. Демек, бул көчөттөрдү сактап калууга мүмкүнчүлүк бар. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.